Жатакана жашоочуларына эми бардык шарттары менен камсыз болгон окуу залы жана эс алуу бөлмөлөрү пайдаланууга берилет. Окуу жай башчысынын жеке демилгеси менен бардык жатаканаларга атайын эс алуучу бөлмөлөр, окуу залдары жаңыртылып, эмеректер алынып келинген. Негизги максат окуу жайда жана чет өлкөдөн билим алып келген студенттердин ыңгайлуу жашоосуна шарт түзүп берүү. Кененирээк кабарчыбыз Нурзада Акылбекованын материалында. Окуу залы эле эмес, атайын сыналгынын коюлгандыгы жатакана жашоочуларын кубантпай койгон жок дейт Айгиза Наркулова. Мындай мүмкүнчүлүктөрдүн болгону жашоочуларга ыңгайлуу жана пайдалуу деп эсептейт. Ошондой эле өз сөзүндө окуу жайдын администрациясына жана ректорго жалпы жатакана студенттери ыраазы экенин кошумчалады. Бул жер бизге аябай эле жакшы болду. Анткени өзүбүз таппай жүргөн китептерди ушул жерден келип окуп, өзүбүзгө маалымат алып атабыз. Кандай кыз болот. Бул жерде эми ар түрлүү студенттер бар, ар ким ар кандай нерсеге кызыгышат. Ошон үчүн бул аябай эле бизге жакшы нерсе болду дейм да. Ошо бизде аябай эле жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анча-мынча жатаканаларда ачыгымдай нерсе жок да мүмкүнчүлүктөр. Окуу жайдын жатаканаларында ыңгайлуу шарттардын катарын эс алуу жана окуу залынын жаңыртылышы толуктады. Алсак, окуу жайдын дээрлик бардык жатаканаларында студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар толук камсыздалган. Студенттерден бир гана талап жатаканада ынтымактуу жана таза жашоо, ошону менен бирге шарттарды туура колдоно билүү дейт номер 3 жатакананын коменданты Жылдыз Парманова. Биздин Оштун шаардын өзүндөгү окуу жайларга салыштырмалуу биздики аябай эле жогорку деңгээлде. Анткени студенттер өздөрү дагы билет, бул жерде ар бир кабатта ашканалар бар. Ашканаларда пайдалана турган газ плиталардын жанында эле булар нан бышырып жей турган электроплиталар коюлган. Ар бир кабатта ажаткана, групповой умумайликтерибиз бар. Алар дагы ирети менен коюлган. Андан сырткары душубуз бар студенттер үчүн, кир жуй турган кир машинкалар бар. Эс алуучу бөлмөдө студенттер жакшы маяк куруп, түрдүү оюндарды ойноп, бош убактыларын кызыктуу өткөрүүгө болот. Анткени окуу залында түрдүү адабий китептер, оюндар үчүн заманбап буюмдар бар. Ушу жер ачылгандан бери бул жерге келип достор менен маектешебиз. Бош убактарда эс алып, мындай телевизорлорду көрүп турабыз. Жана бул жердеги тизилип турган мына китептерден эң жакшы маалыматтарды алып, ушу жерде окуп, жакшы эс алып кеткенге жакшы немелер түзүлгөн шарттар. Эске салсак, жатаканалардын оңдоп түзөө иштерине каражатты окуу жайдын ички бюджетинен каржыланган. Ал эми учурда номер 1 жана номер 3 жатаканаларында эс алуучу бөлмөлөр жана окуу залдары толук кандуу иштетүүгө берилди. Калган жатаканаларда болсо азыр оңдоо иштери уланууда. Жана 2 жума аралыгында алар да колдонууга берилет. Нурзада Акылбекова, Дарманбек Жаңабай уулу, Ош жаңылык.